эмне провод жейсиңби деп, эркек кызым деп. А мен дүйнөнү жарык кылып берип атат 53 ушундай. Бермет Иманкулова аларча көмөк чордондор тобундагы жалгыз электромонтер айым. Ал өмүрүнүн 35 жылын энергетика тармагына арнаган. Менин бул күзөттө турган максатым ушу ысыкта да, суукта да, кышында да, жайында да, майрам күнү дагы кайсы күн болбосун графикке кайсы күн туш келсе ошол күнү ошол подстанцияда баягы потребительдер электр энергиясын үскүлтүксүз берүүдө, үскүлтүксүз жеткизүү. Ал үчүн могу техникалык жабдуулар туура иштеш керек, иштен чыгып калбаш керек, өзүнүн параметрлери бар, ошол параметрлерден өзгөрүү болбош керек. Ошолорду карап, диспетчер менен оперативно иштейбиз. Биздин каарман 1990-жылы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин энергетика адистигин аяктап, эмгек жолун тоң иресинен баштаган. 7 жылдан кийин Бишкекке которулган. Ал эми 2017-жылдан тарта аларча көмөк чордондор тобуна караштуу Арча Бешик көмөк чордонунда иштеп келет. Мен бул тармакка бала кезимден аябай кызыгып, биз бала кезде мурда СССРдин балдарыбыз да өзү. Ана кезде телевиденияда бир күндө бир эле жолу мультфильм болчу, билесиңер. Анан аябай кызыгып, 6:30 болот, 6:30 көрөйүн деп атсаң, шамал болуп, же бир нерсе болуп свет өчүп калат. Анан аябай нааразы болуп, эмнеге өчүп калып атат? Мен ушул жакта светчи болуп иштесем, такыр өчүрбөйт элем, балдардын баарын көрмөк деп. Азыр болсо жакшы, мына YouTube каналдан баарын көрүп алып атышат. Анан ошондо бала кезимден кызыгып калам ошого. Анан өзүм дагы кичине эркек балдардын жасаган жумушун жакшы көрчүмүн. Адам өзүнүн баягы эмесинен болот да, натурасынан. Анан өзүм эле кичинекей бала кезимден ойлой берчүмүн, ушу энергетик болом, иштейм, өчүрөм, күйгүзөм деп. Жана именно вот администрацияда эмес, ушу тиги оперативный бул жерде иштеп калганым негизи ошо да, баягы именно колум менен жасап көрүп, ушундай иштегим келип, технический жакка жакын болуп, анан ушул жерде иштеп калдым. Мен деген ошо мектепте окуп эле уже бүтүп атканда айтасың да, каяка барам, эмне кылам деп. Анан ошондо эле мен энергетик болом десем, атам айткан, эмне провод жейсиңби деп. Апа, атам эмнеге жеш керек, биз сразу эле барган жерден кондитер болбойсуңбу, семьяңды бакпайсыңбы деп атпай бакышат ама. Мен окуп өтсөм, атам аябай сүйүнгөн, балам, жолуң баягы шыдыр болсун деп аябай сүйүнгөн. Бирок ошол убакка чейин менин кызым эркек баладай болуп иштейт деп аябай сүйүнүп жүрдү атам, эркек кызым деп. Иманкулова кесиптештер арасында сый урматка жана кадыр баркка ээ. Коллектив ага дайыма жакшы мамиле кылаарын белгилейт. Кесиптештерибиз баягы ортобузда деген эркек аял деген бөлүнүү жок. Просто кандай десем, энергетик болуп эле общий эметебиз да. Энергетиктердин көп жери мындай, энергетиктер башкача адамдар болчу, жүрөктөрү таза, ой жүгүртүүлөрү башка, мындай дискриминация жок ушундай адамдар да. Кандай десем, аял кишиники все равно баягы ответственныйраак болот экен да. Жоопкерчиликтүү болгондо баягы убагында карап, осмотр оборудованиеди убагында кылат. Жумуш жагынан да аябай жакшы иштейт. Жоопкерчиликтүү. Аларча көмөк чордондор тобунда тейлөөчү 9 көмөк чордондор бар. 30 электр эпкери эмгектенет. Алардын арасынан 29 эркектер болсо, Бермет эже жалгыз айым болуп Арча Бешик подстанциясында иш алып барат. Электр жабдууларын оперативдүү тейлөө менен алектенет. Жумушу абдан жооптуу жана техникалык коопсуздугун сактоо менен иш алып барат. Кышында жана бурганактап бир кар жаап, элдер аябай сүйүнүп, видео катат, иште жүрсө биз болсо оборудованиябыз күйүп кетпесе экен, параметрлер өзгөрүп кетпесе экен, элдер свети жок калбас экен деп, ушуларды кыдырып, осмотр кылып, арасынан параметрлерин карап, ушинтип иштейбиз да. Ишти трансформатор турбайбы? Ошо трансформаторубуз деген бул подстанциянын жүрөгү деп эсептейбиз да. А могу ГШУ деп коебуз, главный шут управления, бул болсо мээбиз башкарып бизди защита кылып ошентип турган. Ал бул фидерлер атка жашы, бул биздин кан тамырларыбыз. Мына ушу менен кан жүгүрүп элге свет жөнөйт. Ушундай түшүнсө болот. 2022-жылдын февраль айында Кыргызстандын энергетика тармагындагы аялдар ассоциациясы түзүлгөн. Ассоциациянын башкы максаты отун энергетика тармагында иштеген аялдардын башын бириктирип, гендердик тең салмактуулуктун принциптерин илгерилетүү үчүн аянтча түзүү. Мындан тышкары, энергетика тармагында лидер аялдардын санын көбөйтүп, эл аралык кызматташтыкты арттырууну, билим берүүнү жана насаатчылыкты көздөйт. Как вы сами знаете, у нас в энергетике нет женщин, которые руководили
до и сейчас энергообъектами, большими крупными энергокомпаниями. Даже на должности заместителя генерального директора не рассматриваются женщины. То есть это о чем говорит, что женщин практически не подготавливают к такому составу. Да? Смотря на практики других соседних государств, мы очень видим, что там это более развито, и это дает свои какие-то ключевые моменты, что в развитии этого сектора самого, да, и мы идем к тому, чтобы было женщин больше в этом. Өлкөдө энергетика тармагында 16 миңден ашуун адам эмгектенсе, алардын ичинен болгону 3 миңге жакыны же 18% аялдар. Бүгүнкү күндө бул тармакта жогорку жетекчилик кызматты аркалаган аялдар жок. Ал эми орто жетекчилик кызматтагы айымдар 2% түзөт. Кыргызстанда эл аралык уюмдар энергетика тармагында гендердик баланска жетүү үчүн бир нече долбоорлорду ишке ашырып, алардын алкагында түрдүү иш-чараларды өткөрүп келет. Окуп келип иштесе болот, кыздар үчүн жакшы деп айтмакчымын. Адамдарга жарык берген өзүнчө рахат да бул. Ушу мисалы деген бир эле саат эме өчүп калса, свет өчүп калса, интернет үстө өчүп, жаңылыктардын баары өчүп, дүйнө караңгы болуп кетип атпайбы? А мен дүйнөнү жарык кылып берип атпайбымы?